Руханий чогултуу. Биз талдай турган дагы бир закон руханий чогултуу закону. Эгер сен Вавилондун эң бай адамы деген китепти окуган болсоң, акча жөнүндө биринчи законду эсте. Ал капчыкты толтуруп башта. Бул акча чогултуп башта дегенди билдирет. Руханий чогултуу деле ошондой. Болгондо жакшы иштерди чогултуш керек. Бул өзүңдүн өлкөң, өзүң тандаган жол, өзүң барып аткан храм, туугандарың, кошуналарың, жумушуңдагы коллегалар жөнүндө ойлогондо болот. Жардам берүүнү үй бүлө мүчөлөрүнөн башта. Акырындык менен айлананы кеңейте бер. Кошунаңа жардам бер. Тааныштарыңа, туугандарыңа, убакыттын өтүүсү менен бардык муктаж адамдарга. Андай сенин айланаңда толтура. Сен физикалык жактан жардам берсең болот, акчалай жардам берсең болот. Эмне менен жардам бере алсаң, ошондой кылып жардам бер. Бул сенин руханий топтоолоруң болот. Өзүңө максат кой. Өзүңдүн күчүңдүн жетишинче жана мүмкүнчүлүктүн болушунча жардам берүү. Ким жардам сураса. Акырындык менен сен ушуга келесиң. Өзүңдүн руханий чогултууларың жөнүндө унутпа. Бирок сен көбүрөөк жардам бериш үчүн сен бай болушуң керек. Ал үчүн сен акча жүгүртүү законун жана руханий закондорду билишиң керек. Алар эки буттай, бири-бирин дайыма коштоп, колдоп жана толуктап турушат. Ушуну менен өмүр бою алектен. Руханий жактан дагы, материалдык жактан дагы бай бол. Көбүрөөк жакшылык кыл. Төлөй албай аткан тезинен жасалчу операцияларга спонсор бол. Таланты бар, бирок кыялына жеткенге акчасы жок. Өлкөнүн ар кайсы бурчунда жашагандарга спонсор бол. Ундайлар абдан көп. Аларга жөндөмдөрүн өркүндөткөнгө жардам бер. Ушулар сенин руханий чогултууларың. Эсиңде болсун, алар бир күнү кайтып келет. Бирок албетте сен жакшылыкты мага бир күнү кайтып келсин деген ой менен жасабашың керек. Сен жардам берген адам бул жашоодо кимдир бирөөгө жардам берсин деп жардам бер. Билесиңби, Мехрон, эң жакшы иш бул бирөөнүн ийгиликтүү болушуна себепкер болуу. Ойлонуп көр, эгерде сен бирөөгө жардам бере алсаң, анын көз карашы өзгөрөт. Сен аркылуу бул көп жакшы кишилер бар экенине ал ишенет. Дүйнөнү позитивдүү карап калат. Бул аны кийинки деңгээлге көтөрөт. Эми ал ондогон муктаж адамдарга жардам берет. Сен кыйыр жол менен эле көп адамга жардам берген болуп каласың. Ошентип сен жакшылыктардын санын көбөйтөсүң. Дайыма руханий топтоо менен алектен. Кел, мен сага бир притчаны айтып берейин. Бир жолу бир жакыр аял баласын көтөрүп жолдун боюнда турган трактордун жанынан өтүп баратса, бир үн угулат экен. Биякка кирип каалаганыңдын баарын алсаң болот. Бирок эң башкысын унутпа. Сен эшикке чыгар менен эшик түбөлүккө жабылат. Муну эсиңден чыгарба. Ал эми азыр өзүңдүн шансыңды колдонуп кал. Бирок эң башкысын унутпа. Аял тракторга кирип, алтын жасалгалар, монеталар, кымбат баалуу дүр дүйнөлөр толтурулган сандыкты көрөт. Мындай чексиз байлыкты көргөндө таң калып эсин жоготуп, баласын полго отургуза коюп, сумкасына, чөнтөгүнө алтындарды, кымбат баалуу таштарды шыкап салып баштайт. Баягы үн аялды эскертет. Сенде 10 мүнөт калды. Байлыкты шашып-пушуп чогултуп, көбүрөөк алып чыгып кетиш үчүн дагы шыкап салып, шашып өзүнө ыраазы болуп, трактордон чыгып кетет. Эшик дароо жабылат. Ошондо гана ал трактордун ичинде калган баласын эстейт. Бирок өтө кеч болуп калган. Эшик түбөлүккө жабылып калат. Ошол бизде деле болуп турат. Биз бул дүйнөдө белгиленген мөөнөткө чейин гана жашайбыз. Дайыма ички үнүбүз айтып турат, эң башкысын унутпа. Башкысы бул руханий баалуулук, үй бүлө, жакындарыбыз жана досторубуз менен болгон мамиле. Бирок биз материалдык байлыктын артынан жүрүп, алар жөнүндө унутуп калабыз. Ушул притча менен биринчи сабагыбызды аяктайлы. Сүйлөшүүнү эртең уланталы, деп устат Мехрондун жалгыз ойлонуп олтуруусуна шарт түзүп, беседкадан чыгып, жайдан үйдү көздөй жөнөдү. Кеч кирип айланадагы кооздуктар көрүнбөй калды жана эчтеке анын ойлонуусуна жолтоо болбой калды. Ал устаттын үйгө чакырган үнүн укту. Түшкү тамактангандай, жупуну кечки тамактангандан кийин Мехрон, мындай тамактансам балким ашыкча салмагыман арылам го деп өзүнчө ойлоп койду.
Анын оюн окуп калгансып устат. Балким шаардыктар майлуу тамактарды көп жегенге көнүп калгандырсыңар. Бирок сен түшүнөсүңбү? Ал ден соолук үчүн канча зыян экенин. Анын үстүнө аз кыймылдагы жашоо образы. Организмге күч топтоо үчүн канча тамак жеш керек болсо, ошончо гана тамак жеш керек. Колдон келишинче ар түрдүү кылып. Шаарлыктарга тиешелүү болгон тамакты жегендик денеге гана зыян кылбастан, рухубузга дагы зыян. Тамакты ченеми менен жеген рухту жана акылды тарбияга салат. Бир жумада бир жолу тазалануу үчүн орозо кармап туруу керек. Бул руханий жана физикалык жактан ден соолук үчүн өтө маанилүү. Убакыттын өтүшү менен сен ушуну дагы түшүнөсүң. Азыр жатып укта. Эртең эрте турабыз. Бакча дайыма камкордукту жана чыдамдуу эмгекти талап кылат. Баса, терезени ачып кой укта. Улуу Авиценна жазган. Таза аба дарыдан дагы күчтүү. А бул жактагы тоонун абасы 2 эсе пайдалуу, деп айтып, Мехрон үчүн салынган төшөгү бар коңшу бөлмөнү көргөздү.